дал ошол оюндун алкагында биз эжекебизде тапкан телекөрүүчүбүз болду. Телегибиздин ээси аныкталды. Демек, биздин студиясындагы бир сонун белеги бар. Ал белегибизди тааныштыралы. Албетте, ошол биз оюнда ойноткон мыкты чыгаан инсан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, өзгөчө мукам арген үнү менен кыргыз эл эмес бүтүндөй СНГ мамлекеттеринин жүрөгүн багындырган эжекебиз Гүлзада Рыскулова бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздар. Кызматыңыз менен? Кызматыңыз бирге болсун. Эң алгач эле Ошко туулган жериңизге кош келипсиз дейли. Кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз Ош чергесине? Эми кичинекей ымыркайыбыз төрөлгөндөн бери биринчи келип атабыз. Келип биякта туугандар менен көрүшүп дегендей. Анан дагы бир жакшы долбоор менен келгенбиз. Биздин партнерлорубуз азыр жетишип келип калса, чогуу силерге айтып беребиз. Анан дагы ушул айтып калдыңыз, үй бүлөңүздүн дагы бир инсанга толукталышы менен чын жүрөктөн биз дагы куттуктайбыз. Кудайым өмүрү менен берген болсун, Анан башка ырчыларга салыштырмалуу сизди карап көрө турган болсок, эмнегедир азыраак концерттерди берип, азыраак гастролдогондой байкалат да? Эмне себеп буга? Эми азыр наристелүү болуп атабыз. Анан кийин эми бир нерсе даяр бир нерсең болсо анан чыгыш керек, анан жөн эле калып эле чыга бербей. Мен профессионалдуу даярданып чыкканды жакшы көрөм, концертти да ошондой деңгээлде өткөргөндү жакшы көрөм. Анан жөн эле мындай концерт берсең, билбейм кандай болуп калат. Ошондуктан бул деген чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биздин маек төрүбүздө Гүлзада Рыскулова эжекебиз маекте турган чагы, эгерде сиздерди да кызыктырган суроолор болсо, түз эфирден бизге байланышка келип, суроолоруңуздарды жаңырткан болсоңуздар, албетте биз сиздерге жоопту алып бергенге даярбыз. Анан кийин сиздин ушул ырчылыктан сырткары өзүңүз дагы ыр жазып жүргөнүңүздү билебиз. Анан көбүнчө ушул сиздердин ырыңызды карап угуп отурган инсан бир укканда түшүнбөйт да. Мындай кандай көрсө философиялык ойлорду багындырган, ушундай өз ичине камтыган ырлар сыяктуу да. Негизи ыр жазууңузга эмне түрткү болду эле? Ыр жазуума көп нерселер түрткү болот. Биздин жашообуз, айлана чөйрөбүз, мени ойлондурган, толгондурган нерселер, мисалы, ошолордун баарынын таасири менен ырларды жазылат. Мен ойлойм, чыгармачылык деген ушундай болуш керек, кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн табышмактуу, сыйкырдуу бир өзгөчөлүк болуш керек деп ойлойм да. Анан албетте кээ бир ырларым ошондой философиялык мааниге ээ, көпчүлүгү атуулдук маанайда дегендей. Адамды бир патриоттук сезимге ойготуу, шыктандырган өзгөчө десе да болот. Албетте, бул сөзсүз керек. Бизге керек. Анткени биздин ата-бабаларыбыз ушул жолду басып келген. Ошол учурга чейин бизди жоготпой алып келген. Биз дагы ошол алардын жолун улашыбыз керек. Ар бирибизде патриоттуулук, атуулдук сезим болуш керек деп ойлойм. Көп түрк сайттардан дагы карап көрө турганбызда, сиздин чыгармаңызды уккан, сиздин чыгармачылыкка кызыккан инсандар көп экен түрк чергесинде. Сиздин оюңузча ушул Түркияда дагы өзүңүздүн көрөрмандарымды, өзүмдүн аудиториямды таптым деп ойлойсузбу? Албетте таптым, анткени алар деген биздин элибиз бир аз мындай салкын кандуу келсе, алар абдан эмоционалдуу. Мен ал жерде көп эле концерттеримди бергем. Анан болгону биз эми кандай десем, бизде маданиятта толук колдоо жок болуп атпайбы? Бир кишинин колунан мисалы эчтеке келбейт да. Толук мүмкүнчүлүк бар болчу, ошол жактан чоң концерттерди бергенге, ошол жактан кандайдыр бир деңгээлде аудитория топтолуп калган. Бирок бул менин жеке ишим эмес да, бул мамлекеттик деңгээлде өтө турган иш-чаралар болуш керек. Бирок ошого карабастан, буюрса азыр Казакстанда продюсерлер ушундай жакшы сунуштарын айтып атат. Мен көп жылдар ошол фестивалдарга катышкам. Алардын ошо рейтинг жүргүзүп көрсө, ошол менин чыгармаларымды түрк чергесинде көбүрөөк жакшы көрүшөт экен. Буюрса ошол сунуштарын айтып атышкан, баягы Түркияда толук кандуу мындай тур уюштурганга ушундай сунуштар бар экен да, эми алдыдагы иштер. Анан кийин сөзсүз түрдө азыр адамдын жан дүйнөсүндө кризис деген өзүнчө эле бир жашообузда борду чоң. Анан жан дүйнөбүз кризиске кабылат эмеспи? Мындай эмнегедир бирдеке жетишпегендей болуп, ошондой кризиске кабылган учурда жан дүйнөңүздө кантип байытып турасыз? Азыр эми баягы бир эле чыгармачыл адам эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн оорусу болуп атпайбы? Депрессия, стресс дегенчи. Албетте бунун эң бир негизги себептери бул адам менен адамдын
бирине болгон мамилеси аздыгынан, мурдагыдай баягы сөз байланышы, катнашуу азайып калды, виртуалдык мирге көбүрөөк жаштар эме кылып атышат турабы, интернет булактары дегендей. Мындай жан дүйнө байланышы азайып баратат да, анын ордуна башка бир нерселер, андан да кызыктуураак нерселер ээлеп атат да. Балким ушул переходдо ушундай болуп атышы мүмкүн. Бирок мен ошол нерселерди билген үчүн андай кризистерге деле кабылбайм, Кудай сактасын. Адам өзү мындай дайыма өзүн кандай десем, контролдоп туруш керек да. Контролдоп туруш керек. Эгер сен маанайың түшүп аткан болсо, анда табиятка чыгыш керек. Ошол нерсе жетишпейт. Табиятка чыгуу, эл менен баарлашуу. Биз дагы ошол нерседе барбыз, ошол агымда. Бирок кийинки улам жаштар башка бир чөйрө түзүлүп атат. Бул интернет чөйрө, ушундай виртуалдуу жашоо кызыгыраак, виртуалдуу жашоо. Анткени биздин жашообуз башкача жашоо болуп атат, ал эми тияка киргенде ал таптакыр башкача жашоо да, ошондой айырмачылык чоң болуп атат да. Гүзеде эжеке, ушул айтсаңыз, ар бир инсандын бир бактысын, кандай десем, бир жылдызын жандырган бир ыр болот экен да. Кээ бир инсан ушул чыгарма аркылуу мен элге таанылдым деген. Популярдуулукка жетет, Ооба. Сиз ошол чыгарманы кайсыл деп эсептейсиз, чыгарманы? Мен кыргыздын кызым деген чыгарма. Өзү ошол учурда биздин нукура улуттук кийимдердин ордунда бир башкачараак кийимдер бар болчу да. Анан мен өзүчө изилдеп көрүп, анан Сез деген мен жердеш жигит аябай таланттуу. Анан анын дизайны менен ушу улуттук кийимди иштеп чыгып, анан кийин ошо клип тартылып калды. Сез тартты. Анан ошол өзүнчө бир оригиналдуулукка ээ болду дейм да. Ошондон кийин ошондой кийимдер толуп кетти. Бул биздин алгачкы эскизибиз болуп калды да. Ошол чачпактар, байыркы илгерки чоң энелерибиз тагып жүргөн ошо байыркы алар кийген кийимдер, эң жөнөкөй кийимдер. Баягы филармонияндай парпыраган кийимдер эмес, жөнөкөй нукура кийимдер. Кийин ал кийимдер мына көчмөндөр оюнунда массалык кийим кийиништи, ага чейинки иш-чараларда кийилди. Мен абдан кубанычтамын. Демек, биз баштаган нерсе элге жугуп аткан болсо, эл массалык түрдө ошону жасап аткан болсо, бул чоң нерсе деп ойлойм да. Улуттук кийим жасаган дизайнерлер дагы сиздерге ыраазычылык билдирсе керек, ошондон кийин. Балким. Ошонун бери иш жакшы болуп атат деп. Анан дагы байланышта бизде телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы эжеке? Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Гүлзада эже, кандайсыз? Ишиңизге ийгилик. Мен өзгөндөн чалып атам. Атым болсо Мисак болот. Менин кызым бар. Сиздин атыңыздан Гүлзада деп койгонмун. Ошону тарбиялап бере аласызбы чоңойгондо? Албетте, чоңой берсин, өмүрүн берсин. Кудай кааласа 0-класс болуп калды быйыл. Рахмат. Демек, Гүлзада эже, качан алып кетебиз? Чоңой берсин. Эми бул жакшы ниет жарым ырыс дейт да. Балким ал ошол Гүлзада деп мен атымда коюптур. Эми балким ырчы болбосо дагы кандайдыр бир элдин бир учун тартып жүргөн бир жакшы чыгаан кыз болоттур. Өмүрүн берсин. Анан учуру келгенде слухун көрүш керек, үнүн көрүш керек дегендей. Сахна деген ыйык, оңой нерсе эмес. Анан кийин ошентип таланты боло турган болсо, албетте, кичине эле талант болсо, калган 90% аракет деп коет бизде. Анан ар бир нерсенин биринчи кадамы ошондой эле биринчи жеңиши эсинде болот эмеспи? Сиздин эң алгач ошол сахнага чыгып, же болбосо жеңиш таамын таткан учурларыңызга бир кайрылгыбыз келип турат. Ооба. Бул эми баягы ар кандай конкурстар болгон, ар кандай учурлар болгон дегендей, бирок менин жеңишим бул бала чагымда менин кыялым болчу да. Мен ошону эң чоң жеңиш деп ойлойм да. Мен ошого ишенгенмин. Ошол кыялым менен бүгүнкү күнгө чейин жашаймын. Ага чейинки жеңиштер, наамдар мына ошол учурдагы кыялымдын бир бүртүгү деп айтсам болот да. Анткени бала чагыңдагы максаттар, бала чагыңдагы тилектер бул абдан күчтүү болот экен. Жаштын тилегин берет деп коюшат. Ошон үчүн жаш тилек кылбайт, бирок тилек кылса Кудай сөзсүз угат, берет дейт экен да. Ошон үчүн мен атинлерге дагы айтар элем. Мен апам айткан эсимде да, тилек кылгыла ошол болот деп. Мен ошого абдан катуу ишенгем. Анын ошол тилегим болду. Анан ошондой багытты балдарга атинлер дагы айта жүрүш керек да. Кичинекейинде алардын сезимдери, жан дүйнөлөрү бай болот да, таза болот. Анан шыктанат дегендей.
негизи адамдын багыты ушу кичинекейинде эле көрүнөт. Эмнеге шыктуу болсо, эмнеге тартып аткан болсо, демек ошол өнөр балада бар да. Ошону байкаш жүрүш керек. Болгону ата-эне багыт көргөзүп коюш керек. Багыт көргөзүп коюш керек. Ишеним берип коюш керек болгону. Бизде болсо байланышта дагы телекөрүүчү бар экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен мынау Гүлзат эжекейге кабыл тилек айтам. Үй бүлөлүк бакыт, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Анан ден соолук эң биринчиси. Анан эртең 23 февраль атам туулган күнү эле. Ошого арнап өзүңүздүн эң жакшы көргөн чыгармаңыздан аткарып берип коюңузду өтүнөбүз. Атаңыздын аты ким? Абылахат. Абылахан. Рахмат. Абылахан акебиздин ден соолугу чын болсун, ата деген ыйык, ата деген асказоо дегендей баарыбызда ата бар. Бул тирек экен да жашоодочу. Анан мен эми кайсыларды аткарып бериңиз деп айткан жок, бирок ошол кайсы мен кыргыз жигиттери жакшы көргөн ырдан эле үзүндү ырдап берейин. Бул Курманбек эпосунан үзүндү, ошо 40 чоросуна кайрылып турган жери. Атаңыз дайыма кубаттуу болсун, ушинтип атасын эстеп жүргөн кыздар көп болсун дегендей. Кыргыз Кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган, курусум менин даңазам, камыналы жигиттер каратандай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөнүштү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, тууган элдин убалы мени канти уктатат, мындай ишти ойлонсоң эй кандай баатыр тынчатат эй. Азаматсыз баракелде. Гүлзат эже, чындыгында сиз сахнага чыкканда ошол сиздин үнүңүздү, мукам үнүңүздөн сырткары комуздун коштошудайбыз. Анан мындан да бир өзгөчө бир жашыруун күч бардай сезилет да. Сиз чыкканда эле ошол бир башкача, ошол сиз берип жаткан образдардын бардыгына адам кирип чыккандай, сиз баяндап жаткан ошол эпос дейбизби, ошого кирип жаткандай болот да. Буга кандай бир сыр катылганбы, же өзүңүздүн бир өзгөчөлүгүңүз деп билесизби буну? Мен сыры оңой эле. Көбүрөөк ошол кыргыздар туурасындагы абдан маанилүү, өзгөчө, бир баалуу нерселерге дайыма адам жан дүйнөсүн сугарып туруш керек. Мен дайыма жан дүйнөмү ошол нерселер менен сугарып турам. Бул адамдын өзөгүнө дем, күч, кубат берет. Ошол ырдап атканда балким ошол ойлор, ошол түшүнүктөр менден аурамдан чагылып турушу мүмкүн. Бул эч кандай деле сырдуулугу жок. Болгон эле ушул нерселер. Дагы да болсо бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Сенин иштериңе ийгилик каалайм. Сен өзгөндүкмүн деп чыкканыңда мен аябай сыймыктангам. Сен деген биринчи Кара Жорго деген немеде да интервью берип чыктың эле, Кара Жорго деген ырда. Ошондо да өзгөндүкмүн десең, аябай сыймыктанып, биздин өзгөндүк кыздардын ушундай ийгиликтерге жетишин каалап, ошондо дагы сага мен ушундай тилек кааладым эле. Быйылкы жылы көчкөндөр оюнунда алып баруучу болдуң. Ушундай өзгөндү эле дүңгүрөткөндөй элестеттим мен сени. Ийгилик каалайм кызым. Майрамың менен, ушу кичинекей наристең, жанакы балдарың менен өмүр бою өмүрлүк жарың менен бирге болуп, алдыңкы неме боло бер, алдыңкы ырчылардан, алдыңкы кадрлардан боло бер. Анан сага бир суроом кызым. Кайсы жакка турмушта чыктың эле, жолдошуң кайсы жактык, эмне кызмат аткарат, ошону уккум келет. Рахмат. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билгизебиз. Рахмат. Мен 2 жыл мурун, 2,5-3 жыл болуп калды окшойт. Алай жеркесинде турмушка чыктым. Алайдын келини болуп калдым. Жолдошум мен өзүмдөн 3 жаш улуу, аты Бакыт. Азыр дагы эфирдин ар жагында мени угуп турат. Дайыма мени коштоп жүрөт. Экөөбүздүн жумушубуз деле бир, чыгармачылыкта мага ошондой жан жолдош, ушундай жакын адам табылганыма абдан кубанычтамын. Буюрса 3 баланын ата-энеси болуп,
жашап атабыз. Гүлзада эжеке, ушул сиздин жаз деген чыгарылыштагы ушул чыгармаңыз чыкканда сиздин имиджиңиз таптакыр өзгөрүп кеткен болчу да. Андан кийин ошол сиз негизи жашоодо өзгөрүүлөрдү кандай кабыл аласыз? Бат эле ушул нерсеге көнүп сүңгүп кетесизби, же болбосо бир аз өзгөрүү сизге татаалдык жаратабы жашоодо? Жаз деген композицияны аткарганда мен анда бир Мама Садык деген продюсер менен иштешип аткам, абдан таланттуу жигит. Ал менин ошо сырткы келбетимди такыр мындай контрасттык түрдө өзгөрткөнгө аракет кылды да. Албетте башында кичине мындай ыңгайсыздык болгондой болду. Чачымды башка боекко боегондо бир аз чачыма аябай ойлонуп аттым да. Менин чачым абдан капкара, күчтүү чач эле, бирок боек алганда башкача болуп кетти. Ошол нерселер тынчсыздандырды. Анан өзгөрүүгө негизи мен ушундай экем, мындай анчалык деле катуу кабыл ала албайт экем да. Жакшы эле кабыл алат экем өзгөрүүлөргөчү. Эми сахна деген ошондой экен да. Сахна дайыма өзгөрүүнү каалайт экен. Өзгөрүү деген деле имидж эмес, негизи эле сахна деген бул театр, бул деген образдар, бул деген ар кайсы жашоодо болуп аткан кулуштардын баарын сахнага алып чыгып көргөзүш керек экен да. Жөн эле костюм-шумчу кийип алып эле чыга бергидей, бул сен же депутат эмессиң, же сен аким эмессиң да. Туура, сахна деген бул театр, бул жомок. Ошондуктан ар кандай образды талап кылат. Мен ойлойм, сахнага биз да көрүк салым кошушубуз керек. Биздин сахна боекторго дайыма бай болуш керек деп ойлойм. Азыр мындай кылалы, ушул жерден эжекебиздин чыгармасына кезек берели. Анан кийин маегибизди бир аз токтото туралы. Маегибизди анан ал суалга карай улантабыз. Дагы да конокторубуз көбөйүп калган чагы, бул коноктор менен дагы бир сонун иш-чара өткөрүп жатасыздар. Ушул иш-чара жөнүндө дагы айтып өтсөңүздөр керек. Анан конокторду дагы жакындан өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, Биз бул сапарда жөн келген жокпуз, жана айтып өтпөдүмбү? Жакшы бир долбоор менен, бул долбоордун аталышы эффективдүү жума деп эсептелинет. Анан бул жерде ошол буюрса 24 февралда Ошмода ошол Каныбек агайдын колдоосу менен ректордун ошол жерде иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын багыты ошол жаштарды өзүн табууга жана ушундай ийгиликке жетүүнүн сырлары боюнча ой бөлүшөбүз да. Мен менен чогуу келген биздин бирге иштешкен партнерлорубузду тааныштырып өтөйүн. Бул Чыңгыз Исмаилов, 4 китептин автору, белгилүү ошол багыт боюнча адамдын өзү табуу боюнчагы ошол ойлорду камтыган эң сонун китептердин автору. Азыр өзү да кенен айтып берет. Анан Оксана Рыскулова, кыргыз тилдүү тренер, нөлдөн баштап өзүңдү кантип алып чыгуу керек, ушул боюнча өзүнүн кеңештерин берет. Саламатсыздарбы? Ош жергесине кош келипсиздер. Анан өзүңүздөрдүн биринчи суроону ушул мырзадан баштайлы, анткени эртең 23 февраль. Ушул китептериңиз жөнүндө сиз өзүңүз айтыңыз, андан соң эчекебизге кезек беребиз. Жалпы эле иш-чара боюнча ошол бизнес тренинг деп коебуз. Эмне жөнүндө маалымат ала алышат ошол тренингке барган инсандар? Саламатсыздарбы? Ушул Ош шаарынын тургундары. Мен абдан ушул жерге келип билимим менен бөлүшкөнгө абдан кубанычтамын. Негизи эле буга чейин 8 жылдан бери Бишкек шаарында өзүмдүн тажрыйбамды, билимимди заманбап билим менен элдер менен бөлүшүп келем. Анан бизнес тренинг, бизнес деген нерсени көп эле түшүнбөйт да жакшычы. Бизнес деген жеке эле акча менен иштеш эмес. Бизнес деген бул капиталды туура пайдаланып, андан пайда көрүү да. Капитал деп акча гана эмес, өзүңдүн убакытың, өзүңдүн ден соолугуң жана мүмкүнчүлүктөрүң болот да. Ушу сапарда келгенде мына Оксана Рыскулова эжебиз, Гүлзада Рыскулова ырчайымыбыз, бардыгыбыз өз мүмкүнчүлүгүңдү пайдаланып ийгиликке жетүү деген темада бизнес семинар өтөбүз. Анан бул жерде жашы чектелүү эмес. 14 жаштан 55-60 жашка чейин келип, биздин семинарыбызды угуп, анан кантип өзүмдүн күчтүү тарабымды таап, анан ийгиликке жетсем болот деген теманы билип кетишет да. Кайсыл жерде боло тургандагы? Бул иш-чарабыз Ошмонун чоң залында болот. 24-25 февралда саат 3-төн 6-га чейин биз бардыгын күтөбүз.
Ошол сиз бизнес жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Бизнес деген түшүнүк бизде качан пайда болду? Анан кийин ошол нерсени бизде азыркы күндө элге канчалык деңгээлде жайылды? Элдер ошону канчалык деңгээлде өздөштүрө алды деп ойлойсуз? Бизде Бишкек шаарында бизнес тренинг боюнча бир мындай маалыматы бар да. Ош шаарына келип, студенттердин алдына келип тренинг деп сүйлөсөк эле көбү туура эмес түшүнөт экен, билбейт экен дагы да. Көбү сетевой компания деп ойлойт экен. Бул туура эмес. Анан же болбосо бизнести соода сатык деп ойлойт экен. Ал дагы бизнес эмес да, бизнестин бир гана кичинекей бөлүгү. Биз мына бизнес деп өз мүмкүнчүлүгүңдү колдонуп, өзүңө жаккан жумушту таап, ошону бизнеске айландыруу жолдорун көрсөтүп бере алабыз. Мына ошол багытта мен китептериңизди колго алып көргөзүп айтып берсеңиз болот. Китептер эмне жөнүндө? Бул деген ийгилик жолу деген китеп. 2 жолу Бишкек шаарында басылып чыгарылган. Анан кыргыз китеп борборунун изилдөөсү боюнча жаштар арасында эң окулуу китеп ушу деп таанылган 2016-жылы. Бул «Быть победителем» деген орус тилдеги китеп өз мүмкүнчүлүгүңдү, өз убакытыңды пайдаланып, ийгиликке жетүү жолдорун көрсөтүп берет. Бул 3 жолу басылып чыгарылган. Бул дагы популярдуу. Анан «Мастер слова» деген китеп орус тилинде чечендик өнөр деп коебуз. Кантип элдин алдына чыгып, эркин сүйлөөгө жардам берет. 8 жылдын Ораторлукка үйрөтө турбайбы? Ораторское мастерство боюнча пособие. Гүлзада эжеке бул жакта айтып отуруп, бизнес, анан кийин Гүлзада деген сөздү ырча айымда алып көрсөк, экөө эки башка түшүнүк деп койсок болот. Анан кийин ушул нерсени сизге эмне түрткү болду бизнес жакка дагы барышыңызга, сизге сунушташтыбы, же болбосо өзүңүз кызыктыңызбы? Мисалы азыр карап көрсөк, чындыгында биздин ырчылардын өзүнүн бир чакан бизнес бар экен. Сулук салон дейбизби, же болбосо кийим чыгарган бир өзүнүн дүкөнү дейбизби, чакан. Ушул нерселерге багыттап бара жатат да, сиз дагы ошол агым менен түшүп бара жатасызбы? Азыр мен ошону түшүндүргөнгө аракет кылайын. Алгач эле ошол Чыңгыз менен Оксана айымга сунуштаганда ошол долбоорду мага аябай жакты. Анткени бүгүнкү күндө керек. Мен мисалы жаштарга көп эле университеттерге жолугушууларга барам, мектептерге чакырышат, жаштар менен жолугушууга, ошол ийгиликтин сырлары боюнча бөлүшүп, алар өздөрүнүн суроолорун беришет. Анан ошондо мен байкаган нерсе, көпчүлүк жаштар арасында өзүнүн мындай өзүнө жаккан кесипти, же болбосо өнөрдү өнүктүрүп, ошону дагы алып чыгып, ошого басым жасап, ошого кандайдыр бир жолду таап кетүү мүмкүнчүлүгү аздай сезилет да. Анан ошол мүмкүнчүлүктү бере турган билим да жоктой сезилет да. Анан дайыма эле ошол жаштар арасында көйгөй болгон бул эң бүгүнкү күндөгү маанилүү нерсе, бул өзүнүн ушул коомдо өзүнүн ордун табуу. Мисалы, бирөөлөр юрист болсо эле элдин баары юрист болуп, же экономист болсо баары экономист болуп. А эмне үчүн болбосун, эгер сен жакшы ашканада жакшы ашпозчу болсоң, ошону деген жакшы деңгээлде ошол тамак аштарды жогорку деңгээлге алып чыгып, ошону башка бир өзүнчө бренд кылып дегендей элге тартууласа эмнеге болбосун да. Же болбосо жөнөкөй эле сен бир кийимди абдан жакшы тиксең, ошону жогорку деңгээлде алып чыкса болбосун. Биз ойлойбуз да, бул баары эле ошол бир мисалы университетте жакшы бир вузду бүтсөң эле, анан ошондо жакшы болот деп ойлойбуз да. А бирок адам өзүнүн дайыма мүмкүнчүлүгүнө өңүлүш керек. Мисалы мен эмне үчүн баягы бизнеске мен чыгармачылыгым айкалышпайт деп атасыздар. Бирок абдан айкалышат деп айтар элем. Мисалы чыгармачылык менен мен бүгүнкү күндө ошол чыгармачылыгымды өнүктүрүп атам. Бир эле Кыргызстанда эмес, ошол чыгармачылыгымдын жыйынтыгынан, ошол аракетимдин жыйынтыгынан мен көптөгөн өлкөлөргө барып, өзүмдүн өнөрүмдү арнап келип атам. Бул багытта биздин мамлекеттен мен бир тыйын да алган жокмун, мисалычы. Бул менин өзүмдүн базамдагы мүмкүнчүлүгүм менен, ошол өнөрүм менен ошону реализовать этип, мен ошол Кыргызстандын чет жагына дагы барып келүү мүмкүнчүлүгүнө жетишип атам да. Албетте бул мүмкүнчүлүк бардыгында бар деп ойлойм. Болгону эле жакшы түрткү болуш керек, жакшы багыт болуш керек. Анан кийин өзүн ушундай бир билимди алыш керек деп ойлоймун. Мен да учурунда өзүмдү издеген учурларда ошол кыргыз таануу багытында, ошол өзүн өзү табуу багытында өзгөчө инсандардан билим алганмын. Бул мага өзгөчө фундамент болуп берди деп айтар элем да. Анан биз чыгармачыл адамдар ырдап эле коюп, суу ичпей, нан жебей отурбайбыз да, туурабы? Биздин деле тиричилигибиз бар да. Ошол өзүңдү реализовать эткендин жыйынтыгынан келип чыккан нерселер да. Бул баарына керек. Биз азыр жер бетинде жашап аткандан кийин
элементарный колубузда бар акчаны туура иштетүүнү үйрөнүшүбүз керек. Биз ушул нерсеге келгенде, мисалы капиталисттик учурга келгенде, ушундай соода саттык учуруна келгенде биз бир топ кыргыз элибиз кыйналдык да. Туурабы? Ооба. Чындыгында. Мен деле акча карманды жакында эле үйрөндүм, мисалда. Демек, Гүлзада Рыскулова чындыгында шоу-бизнес экен. Буйруса. Бара келди. Мисалы чындыгында ушул нерсеге бизнеске аралашканда сиздерге колдоо көрсөткөн инсандар да болуп жатабы? Чын бул нерсе бизге керек экен, биз да көмөк көрсөтөлү деген инсандар барбы? Абдан жакшы суроо. Биз мисалы үчүн буну баштаганда Саякбай Манасчы фонду мындай информационный партнер болобуз дешти. Анан Ош шаарына кайрылсак, Ош кеңеш, бул городской кеңеш, шаардык кеңеш, Абдисаид байкебиз, анан ошол эле төрага ушул байкелер айтты, биз дагы мындай технический, общественный поддержка беребиз дешти. Ошол эле жанагы Ошмонун ректору Каныбек агайыбыз дагы сразу колдоо көрсөтүп, ушу залда өткүлөө деп бардыгы эле жулуу бизди тосуп алып атышат. Ошон үчүн бул адамдарга абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Мындан сырткары Маданият министрлиги дагы колдоо көрсөттү, албетте бул керек депчи. Анткени мисалы коом өзгөрүш үчүн ал бир аздан аз-аздан болсо дагы дайыма ушундай илим керек деп ойлойм да. Бир укканда дагы түшүнбөйт. Бир нече жолу угуш керек. Бир эле маанилүү нерсеничи. Ошондон анын мааниси ачылат деп ойлойм да. Ошондон бул өтө керек деп ойлойм. Чындыгында карап көрсөк, мисалы окуу жайларды бүтүп аткан студенттердин саны абдан эле көп. Ал эми бир районго бир эле аким, же болбосо бир районго бир эле прокурор керек да. Ал эми бүтүп жаткан прокурорлордун саны абдан эле көп десек болот да. Ал эми ошол эле багытка чектелип калбастан башка жактан бизнести өнүктүрүү деп эсептейбиз, Албетте, албетте. Мен эми ал жерде чындыгында мен бизнес жагынан мастер эмесмин. Ал жагынан мастер эмес. Мен болгону ийгиликке жетүүдөгү ошол кандайдыр бир ошол биздин аудиториянын суроолору болсо, мен чын жүрөгүмдөн жооп берет элем да. Кантип адам өзүнүн ошол ийгилик жолунда кандай баскычтарды басып өтүш керек, жана кандай сырлары бар, ошол боюнча мен чын жүрөгүмдөн ой бөлүшөт элем. Гүлзада эже, эми баягы сөздүн учугун улай берсек түгөнбөйт экен, убакыт учкан куш деп коет. Сиздер менен маектешип отуруп, убакыттын кантип соңуна келгенин да сезбей калыптырбыз. Эми сиздерге акыркы эки микрофон узаталы. Жалпы бул жакта сиздер ушул тренингге чакырып кетсеңиздер болот. Ал эми сиз болсо ушул жалпы журтчулугубузду эртеңки мырзалардын майрамы менен куттуктап, кабыл тилек айтып өтсөңүз. Ошол биз 24-тү, 25 күнү баарыңыздарды чакырабыз. Бул бир мүмкүнчүлүк, аны колдонуп алыңыздар. Андан сырткары дагы ойлонуп атабыз дагы бул жака Ош шаарына ушу тренинг борборун ачуу максатын. Ошентип калайык калкка жардамыбызды тийгизелик деп атабыз. Келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Мен айтып кетерим, ушу 24-25 күн эле болот, саат 3-төн 6-га чейин. Анан билеттер абдан чектелүү. Биз номерлерибизди калтырып кетебиз. Эгерде сиздин редакцияга чалып калса, ошо телефондорду сиздер алсаңыздар болот. Анан мен айтарым, ошо Кыргыз өлкөсүнө негизи эле ушундай заманбап билим абдан керек. Элдер абдан таланттуу, бирок кантип ошону рынок алып чыгып, бир ийгиликке жеткен жолдорун билбейт да. Ошон үчүн бардыгыңарды чакырып кетейин. Анан ошо Ош шаарына келгенибизге абдан кубанычтабыз. Учурдан пайдаланып, ошол биздин долбоор байсалдуу болсун деп ишенем. Анан жалпы ошол биздин жигиттерди, Чыңгыз мырзаны, сизди ошол эртеңки жакшы майрам менен 23 февраль менен куттуктаймын. Биздин эр азаматтар дайыма эл алдында жаркырап, ушундай кыргыздын туусун бийик көтөрүп, көкөлөтүп жүрө берсин. Анан сиздердин эфириңиздерге дагы, ошол Ош ТВга дагы ийгиликтерди каалайм. Күндө жаңылык, ачыгыштарга бай телеканалдардан болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса ошол 24-25-нде биз дагы барабыз деп ишендирип кетели. Кудай буйрса ошол жерден жолугабыз деп ишеничтебиз. Сизге болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үй бүлөңүзгө бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убактагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан эртеңки аруу таңда жолугушканча баарыңыздар саламатта калыңыздар.